Bulduçasın dizmeginde Qarqıranın bu ömürden Tamçı yaşın ertenkige Qaltıramın Kino Kıyno tartıp Jügürümün jürük cançı Bütün dünya jügün artıp Ümitimde jürüm kalkıp Burası. Kino tartıp Қалайсың? Эми театр дүйнөсү бул башка дүйнөдө. Ошол мына мисалы ушул бул жерге рухий баалуулуктарга айтып келип атат окшойсуз. залда отуруп алыпчы. Ушу залда отуруп алып, өзүңдүн ушу сахнадагы каармандарыңды көрүп отурсаң, көзмө-көз ар бир сөзгө сүйлөгөн сөзү, кыймылы ошол дүйнөгө көрүүчүлөр кирип кетет. Күлсө күлүп, ыйласа кошо ыйлашып, мына театрдын бир өзгөчөлүгү ушунда да. Мунун баары кечинде светтер коюлуп, артисттер костюм менен чыкканда, уже бул жерде башкача дүйнө башталып кетет да. Такыр башка дүйнөгө көрүүчүлөрдү алып кетебиз. Кайсы убакыт болбосун ошол жакка эшитип кетебиз. Мына Театрдын касиети. күчү, касиети ушунда да. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Сиз менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтамын. Андан кийин биз мына ушул театрдын баягы куттуу жеринде турабыз. Өзүңүз дагы ушул жерге жетекчи болуп келгенсиз. Бир кездерде ушул жерге биринчи тушоңуз кесилген дегендей. Ошол биринчи тушоңуз кесилген кездерди эстесеңиз, Ооба. кандай болду эле? Жакшы эске салып кеттиң. Ушул куттуу театрды 21 жашымда босогосун аттагам. Андан бери канчалаган айлар, жылдар агып өттү. 40 жылга жакын убакыт өтүп кетти чындыгында. Ушундай бир окунуп бүтүп келип, өрөпкүп чоң театрга кирип, уш жерде залкарлардын караанын көрүп, жанында болуп, толкундап, анан акырын аралашып, иштей баштап, ошол залкарлардан көп нерсе үйрөнүп, талим тарбиясын алып, сахна эмне экенин, көрүүчүлөрдүн деми кандай болорун акырын түшүнүп жүрүп отуруп, телчигип, анан акырын баягы өзүбүздүн бир чыгармачылык жолду нака түздөп алдык десем жаңылышпайм. Бүт баары көз алдымда турат. Аябай кыйын болду чындыгында. Башында окуп келген бир башка, нака жумушка аралаша башкан бир башка болду. Бирок менин бактым мына ошол убактагы театр дүйнөсүнүн эң эле бийик сересинде турган залкарлар менен аралашып иштеп калганым болду да. Баары көз алдымда, ар бир жөнүндө айта берсе жомок. Чындыгын айтканда. Анан негизи ошол кезде мында элестете деле албасаңыз керек, ошол театрды канча бир 40 жыл өткөндөн кийин жетектеп калам депчи. Ой, эми кайдан билдик ал убактачы жалындап турган жаштык кез сонун иштер болду. Көп спектакльдерде ойноп калдым. Мыкты режиссерлор менен иштешип калдым. Мен баягы өзүмдүн тагдыр жолума 1000 мертебе Кудайга шүгүр дейм да. Кыйынчылыктар болду, ийгиликтер болду, кемчиликтер болду. Анын баарын ушул өзүбүз оңдоп, түзөп, артка улам кылчайып карап, кандай болуп атат, эмне болуп атат, каякты көздөй баратам деп баягы бир топ толгонуулардан кийин анан мына ушул күнгө чейин жетип отурабыз да. Анан акырын артка абай салып карап дегендей. Анан негизи эле баягы эми сиз жаңы бүтүп келгенде ушул жерге келдим деп атпайсызбы? Анан эми бул жерде ошол кезде залкарлар иштеген, залкарлар менен бир ошол сахнага чыгыш деле оңой болбосо керек. Анан кимдердин акыл насаатын көбүрөөк алдыңыз? Бизге чындыгын айтканда ошол улуу муундар көпчүлүгү ушул жакшы багыт берип турчу да. Анан бизде ошол убакта тарбия башка экен, бүт баарын укчубуз, кабыл алчубуз. Анан эң кызыгы сындаса да кабыл алчубуз. Себеби сынга
биз көнгөнбүз да. Ар бир 3-күнү чыгармачылык творческая среда деп койчу, эртең менен 9-дан 10-га чейин бир жумалык иш жыйынтыгын чыгарып, сөзсүз түрдө кемчиликтерибиз дагы айтылып, ийгиликтерибиз да айтылып, ар бир актер жөнүндө талдоо болуп турчу. Баскан турган кийимибизден өйдө, иштеп атканыбыздан өйдө сөз болуп турчу. Ал эми спектакльдерди тапшырганда, мисалы министрликке көркөм ошол убактагы кабыл алуу, баягы көркөм кеңеш деп коелучу, ошолорго тапшырууда ар бири ойногон ролубуз жөнүндө ушундай отуруп алып, жакшы болсо жакшы, кемчилиги болсо кемчилигин айтып, бүт баарын багыт берчү. Биз ошондой нерсеге көнгөнбүз. Бул туура нерсе. Анан ошондон жыйынтык чыгарып, керектүү нерсесин алып, андан ары көздөй изденип иштеп кетчүбүз да. Биз ийгиликтерге мына ошонтип эле жетиштик, чындыгын айткандачы. Мен азыр мына сен сурап атсаң, эсиме ошол өзүм ойногон спектакльдер чыгып атат. Чындыгын айтканда көп спектакльдерде башкы ролдорду ойноп, бир топ образдарды жаратканга жетишип калдым. Но өкүнүчтүү, ал убакта пленкага тартылган нерселердин баары кийин өчүп кетти, өчүп тартылбаган тартылбай калды. Мен өкүнгөнүм баягы кара түстөгү эле сүрөттөр калды анда санда. Бирок ошол убакта пленкалардын, техниканын жоктугу ушундай жүрөгүм зыркырап кетет да, таң көрай ушул өзүмдү ошол ойногондорум азыр көрсөм деген бир ушундай айла жок, эчтеке калган жок. Мен эле эмес, менин замандаштардын көп тартылган пленкалар жок да, мындайча айткандачы. Отуруп алып кейип калабыз чындачы. Азыркыдай болгондо эмне эчтекебиз тартылбай калды, эчтекебиз жок да отуруп калабыз. Чындыгында ошондой болуп калды. Сезбесеңиз деле керек. Андай элестип деле алган эмеспиз чындыгында. Ал убакта спектакльдерди тартып коюшту жөнүндө деле ойлоп деле койбоп турбуз. Азыр ошол архивтерибиздин жок болуп калганына, бир кездеги жараткан эмгектерибиздин жок болуп калганына кейип отуруп калабыз да. Анан эми мисалы ошого эле багытта театрдагы ошол образдар. Мисалы карасаң, мен бир кызык нерсе айта кетейин. Биз келгенде улуттук ушул театрда профессионал артисттер силер. Жанагындай майда чүйдө концерттерге катышпагыла, андай барганга болбойт силерге деп бизди ушундай жетекчиликтер неме кылышты. Силер бир гана сахна ролду гана билишиңер керек. Жакшы мыкты образ жаратышыңар керек. Мен ырдагым келет. Кичине обон чыгарып жүргөн музыкалык билимим бар да, Абдраевде окуп калгам. Анан аккордеон чертип ырдагандарды, эфирге чыккандарды көрүп алып суктанам. Мен да ушундай обон чыгарсам, мен да ушундай ырдап турсам деп суктанам. Анан бирок тыюу бар. Анан 82-83 жылга ошо кичине театрга аралашып көнүп алгандан кийин акырын аккордеонду көтөрүп барып, радиого барып туруп, анан өмүрдү жаздырып салдым. Акырын кош жылдызды жаздырып салдым. Сооронбай Жусуповдун сөзүн жазылган. Анан эле бир убакта өмүр кош жылдыздар эфирге анан ушундай кетти. Жетекчилигиңиз ушул. Анан жетекчилик уккандан кийин, ой сен дагы ырдай турбайсыңбы? Жакшы ырдайт экенсиң, обондоруң бар турбайбы, өзүң обондоруңбу? Ырдай кой дешип, анан ошондо жал ачылып кетти. Мына карасаң, ошол убактагы пленкага жазылып калган ырлар, алгачкы ырлар калып калды. Пленкага. Мына 40 жыл мурунку ырлар мисалы карасаң. Ал эми спектакльдерибиз жазылбай калды да. Мына айырма өкүнүчтүүлүгү ошо болуп атпайбы? Андан кийин акырын ошол ыр дүйнөсүнө аралашып кеттим. Кино багытында болсо мен убагында анча чоң кинолорго бизди чакырышкан жок. Ага деле кейиген жокпуз. Анан кийин анча эле фильмдерге аралашып калдык. Эми режиссер баягы өзлөрүнүн образына жараша тандап алышат да. Ага, негизи ырчылык өнөрүңүзгө азыр бир аздан кийин да кайрылабыз. Анан баягы сиз жеке театрда да иштеп калбадыңызбы? Туңгуч театрындачы. Бул баягы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин болуп калды. Базар экономикасы дегендей бир топ кыйынчылыктарга туш келип калдыңыздар. Ошол жылдары мындай актерлор үчүн кыйын жылдар болгон болуш керек. Негизи эле жеке театр менен мамлекеттик театрдын айырмасы эми асма менен жер болду да. Кыска эле бир эки нерсе айта кетейин. Ооба, ушул жерден мисалы 79-жылдан 90-жылга чейин абдан мыкты иштерди жасап, репертуардын баарына катышып, түм эле ушундай ишке тойбой турган убагыбыз болчу да. Күн түнү менен иштеп, дагы иштегибиз келип ушинтип аткан убакта бул жерде ошол Кыргыз драма театрынын алдында студия түзө койдук. Кичинекей Жамал Сейдахматов болуп, бир топ пикирлештер чогулуп, өз алдыбызча спектакльдер чыгара баштадык. Биринчи Апам махабатын чыгарганбыз, Мунавияны чыгарганбыз, Кара кызды чыгарганбыз. Ушу театрдын астында
өзүнчө түнү менен калып түнкү саат 1-2 чейин репетиция кылып иштеп туруп чыгарып ошондо элге премьера кылганбыз. Ошол кезде эркиндик болду окшойт, ырдаганга да. Анан деген мындай болуп калды да. Баягы тойбой, ишке тойбой турган убагыбыз болду. Абдан жакшы кабыл алуулар болду. Анан эми ошондо бир гана өкүнүчтүү нерсе, биз баягы ошол демилгебизди ошол убактагы жетекчилик кичине мындай туура эмес кабыл алып койду да. Биз айттык, биз Кыргыз драма театрда иштеп атабыз. Иштейбиз, биз бөлүнүп жарылган жокпуз. Бирок кичинекей студия катары эле, ал убакта студия болуп иштеш деген мындай жапайычылык да болчу да. Иштей берели. Анан бош убактыбызда биз дагы жаңы нерселер даярдай берели десек, ошол убактагы жетекчиликтер, эми ким экенин айтпай эле коеюн, бирок или кеткиле, или токтоткула деген гана эки талап коюп коюшту да. Анан биз жашпыз атаң көрүп гүйлдөп турган убагыбызда анда мындан ардагы иштей берели, өзүбүз гүйлдөп иштей беребиз деп турган. Ошону менен көп актерлор кетип калды да, чындыгын айтканча. Ары көздөй иштегибиз келди. Анан барып телепроекттерге аралаштык, спектакльдерге, кино тарта баштадык, өзүбүз көркөм фильмден экини тарттык. Аян жана Запкы деген эки көркөм фильм өзүнүн сценарийлери менен пленкага тарттык. Көрдүңбү кандай биз ушул убакта түм эле улунуп жылынып турган убагыбыз экен да. Бир топ ийгиликтерге жетиштик, фестивалдарга бара баштадык. Кыйын болду өзүң айткандайчы, себеби союз урап кетти дагы. Биз эмне кыларыбызды билбей алапайыбыз таппай калдык да. Болбой анан көгөрүп 1-2 жылдай айлабыз алты кетип барып, анан өзүбүзгө келип, кичине баш аягыбызды жыйнап, андан кийин бир жол таап кеттик да. Анан барып, анан ой, туңгучтун балдары, туңгучтун артисттери деп анан жолго түшүп кеттик. Аябай кыйын болду чындыгында да. Өзүм жеке турмушумда келсем, ошол убакта эми азыр карасаң мүмкүн кээ бирөөнө күлкү көрүнүшү мүмкүн, бирөө таң калышы мүмкүн. Мисалы мен ошол кыйналган убактарда үй бүлөнү багыш үчүн бир сары москвич менен такси болуп түнү менен иштеген убактарда болду. Ошол убакта нан саткан убактарда болду, эт саткан убактарда болду, бөтөлкө чогулткан убактарда болду. Баягы 91-92 жылдарда кыйналып калдык го. Жашоонун ошондой болуп калды да. Мен эле эмес, ошол убакта жалпы эле биз маданият кызматкерлери мындай нерсеге даяр эмес экенбиз да. Бизден сахнадан башка көп нерсеге колубуздан келбейт экен да, чындыгын айтканда. Мен ошол убакта замандаштардын көбү эстеп күлүп калабыз. Эми айтпай эле коеюн, көп артисттер такси болуп көчөдөн жолугуп, алар да өзүнчө такси болуп иштеген убактар болду. Эми болду. Анан кийин негизи Асылбек Өзбековду бир эле баягы театр Асылбек Өзбеков баягы кылган эмес деп эсептейм да мен. Себеби сиздин баягы чыгармачыл жагыңыздан алып караганда мындай ырчылык өнөрүңүз дагы бир өзүнчө бир жол сыяктуу сезилет да. Анан кийин ошол ырчылык өнөрүңүзгө токтолсок да, негизи ошол бала кезден ыр чыгарып жүрөм деп баягы ырчылык чыгармачыл дүйнөгө аралашып келген инсан катары негизи эле ошол жол дагы татаал болдубу? Эми ыр дүйнөсүндө мен кенедей менен эле мектепте окуп 2-3-4 класстан ырдачымын. Себеби менин мамам Роза раматылык көз алдында ушул өздүк көркөм чыгармачылыгына айылда катышып, концерттерди ырдап, мен болсо залда отуруп, кенедей балам ошолор көз алдымда турат да, баягы кино пленка сыяктуу үзүлгеси эле эске түшөт. Анан 1-класска барып 2-класста окуп, ошол убакта эжейлер ырдата берчү, ошондо эле ырдап эле сүйүү жөндөрдө эле ырдап эле ошентип. Андан кийин менин мамам ошол кичине бир билим алсын деп туруп 4-класста мени азыркы Абдыраев атындагы музыкалык мектепке алып келип киргизип салган. Туп-туура бир багыт берип сүрөп кеттир да. Мен музыкалык билим алып калганым, мен ырга музыка дүйнөсүнө аралашып калганыма түрткү болуп калды. Мен нота эмне экенин түшүнүп калдым, аспаптар эмне экенин кичине аралашып түшүнүп калдым. 9-класска чейин окудум. Анан кийин айылга кетип калып, андан кийин Ташкентке өтүп кетип калдым. Бирок ошол музыканын ноталары кулакта дайыма жаңырып дегендей. Анан ал убакта аккордеон менен обон чыгарыш деген кызык болчу. Аккордеонду эле өзүм жанталаштырып үйрөнүп алгам. Анан ошону менен ырлар башталды. 9-класстан, 10-класстан баягы
сезимдер ойна баштаган убактар, анан институт окуп жүргөндө, анан келгенден кийин чыгармачылык эмне экенин түшүнө баштаганда обондор чыга баштады. Эң кызыгы менин обондорум көпчүлүгү спектакльдерге жазылган. Спектакльдерге. Мына мисалы Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган Кош жылдыз деген ыр, бул бизде Мырзагапаровдун Биздин үйдүн Карлсон деген спектакль коюлган. Мына ошол спектакльге жазылган. Эстечи андай чак кайда экөөбүз бакта басканда коңур жел жортуп таң эртең кош жылдыз турган асманда сүйүшүп жүргөн эки адамдын тагдырын жазгам. Бул ушул мына ушул сахнада коюлган спектакль. Ошондо Имаш Эшимбеков раматылык ойночу, Жамал эже ойночу, мен да ойноп калдым. Ошондо оркестр менен жасалган. Анан кийин дагы ырым кечиккен кездешүү деген ыр Искен Рыскулов айтып калды. Алыкыл Осмоновдун тагдырына карата Кадырбай Мамбетакуновдун Акын жана ажал спектаклинде Алыкулга бир жаш кыз келип сүйүүсүн айтканда ошондо кечиккен кездешүү жаздым режиссердун суроосу менен. Андан кийин Искен Рыскулов бизде Кылым каратар бир күн спектаклин коюп калды дагы Зарипага тема жазып берип калды. Каармандын темасы деп коебуз, музыкалык кошто. Ошол теманы ошол уш жерден спектакльге жазгам. Ал кийин Роза Шакированын аткаруусунда Таппай жүрөм деген ыр спектакльге жазылган. Аны мен Роза ушул ырдачы, ушул ырдын бага ачылбай калды, спектакльге жазылган бойдон калып калды деп атып ырдаткам. Аны ырдап чыкты дагы Роза Шакирова болуп эле жатып калды. Көпчүлүгү апам махабатына жаралуу акууну жазгам. Мына ушул жерден биз жаштар ырдап чыкчубуз. Эки ыр жазгам, өмүргө баллада, анан жаралуу акуу Жолдошбек Абдыкадыровдун сөзүнө жазылган. Бул жибектин темасы болчу, жаралуу акуу аркылуу жибектин тагдырын бергенге аракет кылганбыз. Ошентип кинолорго жазыла баштадым. Мына акыркы фильм Темир Берназаровдун Түнкү кырсык фильмине Абышкандын башкы каармандын ички дүйнөсүнүн арманыры деп жаздым. Азерден дагы чоң фильм ийгиликтерге жетишти. Мен болсо за лучший композитор деп сыйлыгын алдым. Ошол негизи ар бир ырдын тагдыры болот турбайбы? Тагдыры бар. Мындай чыгарма мисалы спектакльге, киного жазган жакшы да, сен ошол каармандын тагдырын билип, ошол каармандын тагдырын көрүп туруп анан ошонун ички дүйнөсүн ачып чыкканга аракет кылып анан кайрыктар келе баштайт да. Бул оңой. Жөн эле отура калып жазгандан нерселер чыга бербейт. Мына ошон үчүн көпчүлүгү мен кино спектакльдер менен аралашып оор болуп калып аткан драмалык маанайдагы деп коебуз. Мындай оорураак ырлардын жаралып калган ушундан да сыздаган, боздогон ырлар. Бул сүрөттү көрүп эске түшүп кетип атпайбы? Эң эле мен биринчи театрга келгенде ушул Мамаша Кураж жана Балдар деген спектакль коюлуп аттыр да. Мага кичинекей эле бир эпизод беришти. Кирип чыккан бир солдат. Болгондо да жүн солдат эмес, мас солдат. Кайдан билем, маст ойнойт экен ушул деп эле кыйшалаңдап чыгам ушул. Жок, андай эмес деп бөбөгү бурайып урушат. Айланай момундай чыксаң, анан тигиндей кылсаң деп тем эле тердеп тепчип атып мына эстеп калам да мен. Ушул сүрөттөр демек сизге эскири болот экен да. Ооба, мен мисалы мен Даркүл эженин жанында көп жүрүп калдым. Папкасын көтөрүп алып, биздин бригадирибиз Даркүл эже, биз жаш балдар ойно дегенде ойнойбуз. Бизди карап коюп, жасатып келдиңерби дейт. Жасатып келдик эже, кандай болуп калыпсыз? Жүрүшү жакшы болуп калыптыр, көрдүңүзбү эже, жасатып коюптур ушун. Жакшы болуп калыптыр мурдага караганда дейт. Агайында чоң рахмат негизи ошол баягы ар тараптан эле ошентип чыгармачылыгыңыздагы токтобой кыймылдаа болуп жүрөрүңүз, элге кызмат кылып жүрөрүңүз, ишиңизге ийгилик. Аманчылык болсун. Рахмат. Рахмат. Бир аз нары жакка. Кино кыйно тартып жүгүрөмүн жүрөк жанчы бүтүн дүйнө